Баткендин Кадамжай районунун Кызыл Булак айылынын 1990-жылкы тургундары ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген классташына үй салып, ичинда бүтүрүп беришти. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен областындагы өкүлүнүн маалымат кызматы кабарлады. Жаңы конуштуу болгон Жусуповдун үй бүлөсү чоң, 7 киши жашайт. Өзүнүн жана энесинин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген Азиз Жусуповдун классташтары үй салуу демилгесин көтөрүп, ашар жолу менен бүтүрүп беришти. Жаштар курулуш материалдары үчүн жалпы 350 000 сом каражат сарпташты. Ошондой эле үйдүн ичин дагы жасап беришти, деп айтылат маалыматта. Демилгелүү жаштарга Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы онда жакшы демилгеси үчүн ыраазычылык каттарын тапшырган. Булак Спутник агенттиги. Темирлан Султанбеков, СДПКчы Адил Турдукулов, саясий өлүк. СДПКнын мүчөлөрү Рыскелди Момбеков, Ирина Карамушкина, Адил Турдукулов, Мээрбек Мискенбаев, Мирбек Айтикеев партиядан чыкканын жарыялап, партиянын жетекчиси Асель Кодуранова жетекчиликти партиянын мүчөсү Анвар Артыковго өткөрүп бергени маалым болгон. Маалыматтар боюнча мындай чечим партиянын жетекчилигинин бир бөлүгү Койташтагы окуялар боюнча соттук териштирүүгө катышкандыгына байланыштуу кабыл алынган. СДПКнын төрагасынын орун басарлыгын милдетин аткарган Рыскелди Момбеков жана Кундуз Жолдубаева да токтоткон, бирок СДПКнын мүчөсү боюнча калышты. Төраганын дагы бир орун басары Ирина Карамушкина партиянын саясий кеңешинен дагы жана партиядан да чыкты. Ал эми Назгүл Мамытова дагы саясий кеңештеги мүчөлүгүн токтоткону менен партиянын мүчөсү бойдон калат. Ошондой эле партиянын дагы бир мүчөсү Адил Турдукулов аталган партияда көздөн тарта эле ырк кеткенин айтып, буга партиядан чыгууга мажбур болгонун айтат. Ал мындай карама-каршылык менен партияны алдыга сүрөп кетүү кыйын болоорун билдирген. СДПКнын мүчөсү Темирлан Султанбеков, Адил Турдукулов маалымат каражаттарына калп маалыматтарды айтып жатканын социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Саясий өлүк, социал-демократтар эмес, Турдукулов саясий өлүк деп жазган Султанбеков. Булак Назар Ньюс Чекит KG. Депутат Анвар Артыков СДПКны жетектеп калам деген ой менде болгон эмес. Кайра добуш беребиз деп ойлойм. СДПКнын төрагасынын милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыков жергиликтүү булакка берген маегинде партиянын убактылуу лидери болууну ойлогон эместигин айткан. Анын айтымында бир нече убакыт өткөндөн кийин саясий кеңештин мүчөлөрү муздаганда дагы сүйлөшүү столуна отурушат. Саясий кеңештин мүчөлөрү бири-бирине нааразычылык билдирип, эмоцияга алдырып коюшту. Мен эч качан СДПКны башкарам деп пландаштырган эмесмин. Бул кечээ маектешүү учурунда чечилип калды. Бир аз убакыттан кийин биз бул маселеге кайтып келип, толук добуш беребиз деп ойлойм, деди депутат Артыков. Ошондой эле депутат мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулдарынын жигердүү саясий иш-аракеттеринин эч кандай жаман жери жок деп белгиледи. Бул кадимки нерсе, алардын атасы саясаттан обочолонуп калгандыктан алар Атамбаевдин жолун улантууну каалашат. Мен мындан жаман нерсе көрүп жаткан жокмун, деди ал. Мындан тышкары Артыков алардын саясий кеңешинин мурунку мүчөсү Адил Турдукуловдун кимдир бирөөнүн социал-демократтарды бөлүү буйругун аткарып жаткандыгын четке каккан эмес. Булак Назар Ньюс Чекит KG. Самсалы Четинбаев коррупция менен күрөшкөн Атамбаевдин убагындагы чиновниктердин көз боемочолугу үчүн жазаларын алып жатат. Назар Ньюс маалымат агенттиги жарандык активист Самсалы Четинбаевди кепке тартып, антикоррупциялык стратегия жана чоң казатчылар тууралуу сүйлөштүк. Самсалы мырза Коопсуздук кеңешинин 4 жылдык планды камтыган антикоррупциялык стратегиясынан ишке ашабы? Ишке ашат деп үмүттөнөм, анткени бул куру чакырык эмес, иш-аракеттер да болуп атат. Президент айткандай, коррупционерлер ээлеген кызматына карабай жазаланаарына ишенесизби? Ишенем. Бул сөзүмө Атамбаевдин убагындагы бир топ үлкөн чиновниктердин ТЭЦти модернизациялоодо жасаган көз боемочулук иштери боюнча өз жазаларын алып жатканы мисал боло алат. Мындай маселеде президент да коомчулукта бир позицияда туруп, ууру кескинин жасалануусун тынбай талап кылышыбыз керек. Айрыкча коомчулуктун талабы мындай маселеде өтө мааниге ээ. Коррупция менен күрөшүү күчтөндүрөт деп үмүт арткан стратегия кагаз жүзүндө калып калбайбы? Даяр болбосо даярдаш керек. Мамлекетибизди оңдоп түзөөдө эч бир иш-аракеттер солгундабашы керек. Буга чейин көптөгөн ураандар, чакырыктар менен коштолгон аракеттер кагаз жүзүндө калып калган учурлар көп болгон. Ал каталарды кетирүүгө укугубуз жок. Тазаланчу, өнүгүп өсчү мезгилде жашап атабыз. Алдыга карай умтулуу токтобошу керек.
Чоң газатчылардын айтканына көнүп, Куран кармаганына карабай, актанганына да, доомат койгонуна да кылмыш иши козголду. Эми эмне болот? Куран кармап карганып койсо эле маселе чечилип калбайт. Мен ушул Куран кармаганга да, карматкан адамдарга да таң калдым. Биз укуктук мамлекеттин жарандарыбыз. Бардык нерсе мыйзамдын чегинде болушу шарт. Мыйзамдан бир да карыш алыстабашыбыз абзел. Ал эми Жапыкеевдин билдирүүсү боюнча финансылык полициянын иш алып барып атканы туура эле көрүнүш. Мыйзам алдында баары бирдей болушу керек. Эгер Жапыкеевдин билдирүүлөрүндө мыйзам бузуу болсо, алда жооп бериш керек. Мен эч ким исине тартпайм, мен мыйзам тараптамын. Мыйзам сыйланышы да, сакталышы да керек. Коомчулукта чоң газатчыларды колдогондо алардын аракетинен кооптонгондор да бар. Чоң газат кыймылынын аракеттери боюнча кандай ойдосуз? Алардын баардык кайрылууларын көргөн жокмун, бирок башындагы бир-эки кайрылуусун Facebook'тан көргөм. Ал боюнча өз пикиримди жазгам. Мен көргөн кайрылууларда кооптуу жагдайлар бар болчу. 10 000 киши менен барып коебуз, көргөзүп коебуз деген чакырыктар жакшылыкка алып барбайт. Ооба, коррупцияга каршы күрөшүү ар бирибиздин милдетибиз. Бирок ар бир күрөш мыйзам талаасында жүрүшү керек. Чымчык сойсо да касапчы сойсун дегендей, ал күрөштү да атайын орган жүргүзүшү зарыл. Мыйзам талаасынан чыгып кетсек, мамлекеттүүлүккө доо кетип калышы мүмкүн. Араң турганда башаламандыктын эч кимге кереги жок. Мамлекеттин тынчтыгы, бүтүндүгү көздүн карегиндей сакталчу нерсе. Булак Назар Ньюс чекит KG. Назар Ньюс маалымат агенттиги экс-депутат Ташболот Балтабаев чоң газатта тандалма күрөш болуп калбашы керек деген пикирин айтып, Жумалиевдин Куран кармаганы тууралуу оюн билдирди. Ташболот мырза, чоң газаттын алган багыты туурабы? Негизи багытын колдойм. Бул эчактан бери көптөгөн мекенчил адамдар көтөрүп келе жаткан нерсе. Бирок приватизациядан олигарх болгондорду, кредиттерди солоп кеткендерди, коррупциянын башка саздарына баткан азаматтарын аттарын калтырбай аташса жакшы болмок. Чоң газатта тандалма күрөш болуп калбашы керек. Кубанычбек Жумалиев чоң газатчылардын айтканы туура эмес деп Куран кармады. Бирок экөөнө тең кылмыш иши козголду. Эми адилеттүү чечим чыгат деп үмүт артсак болобу? Мындай учурда Куранды коррупция менен алмаштырбай эле мыйзамдын негизинде адилет чечим кабыл алуу керек. Бирок тийиштүү иликтөөчү органдар адилеттүү чечим чыгарабы деген маселе бар. Булак Назар Ньюс чекит KG. Кеңешбек Дүйшөбаев, Койсун Курманалиева 2010-жыл кайра кайталанса, революцияга катышпайт элем дегенин туура кабыл алалы. Таластын мурдагы губернатору Койсун Курманалиева 2010-жыл кайра кайталанса, революцияга катышпайт элем деп арман кылыптыр. Чын эле революцияга катышкандар өздөрү өкүнө турган абал түзүлдүбү? Революции задумывают гении, осуществляют фанатики, а плодами пользуются проходимцы деген абдан таамай айтылган сөз бар. 2010-жылкы революциянын идеялары, анда шейит кеткен баатырлардын курмандыгы, жаракат алган жигиттердин эрдиги, башын байлап кандуу режимге каршы чыккан канча мекендештерибиздин эмгеги, ич арам бир адамдын, анын метедей болгон жардамчы, жан сакчы шоопурлардан турган командасынын иштери менен дискредитация болгонун тана албайбыз. Ошондуктан 2015-2016 жылдары мен туура эмес адамды бийликке алып келиптирбиз, кыргыз элим кечирип коюңуздар деп элден сурангам. Ошон үчүн Ашанын жан жоокөрлөрү анын буйругу менен суу кечпеген калптарды 3 жыл бою жалпы массалык кабар булактарына чыгарып, ууру, коррупционер деп болоорунча шыбады. Өзүбүздүн ар намысыбызды сотто коргогонго аргасыз болуп, 1,5 жыл соттошуп жүрүп, жогорку сотко чейин жетип, жеңип чыктык. Каршылашуу катуу эле болду. Бирок биз жеңип чыккан соттордун чечими бүгүнкү күнгө чейин аткарылбайт. Ошондуктан президент Сооронбай Жээнбековдун коррупция менен күрөшүн саясаттан саботаж, дискредитация кылып жаткан чиновниктерди, сотторду люстрация кылмайынча өнүгүү жолунан түшүшүбүз күмөн деп эсептейм. Ошондуктан койсун, чынында ошондой арман кылса, аны түшүнүү менен кабыл алса болот. Бирок убакыт, тарых бардыгын ордуна коет. Жасалган эрдиктер, курмандыктар, иштер бекер болгон жок деген терең ишеничтемин. Булак Назар Ньюс чекит KG. Төлөгөн Келдибаев, канчалаган стратегиялар алтын сөздөр менен жазылды. Баары архивде чаң басып жатат. Назар Ньюс маалымат агенттиги Тилектештик партиясынын төрагасы Төлөгөн Келдибаевди кепке тартып, айрым суроолорго жооп алдык. Төлөгөн мырза, өлкөнүн бүтүн саясий элитасы менен бийлик органдарынын өкүлдөрүнүн реалдуу кадамы туура эле бара жатабы?
2010-жылы жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча өткөн реформда Кыргызстандын эли чынында бурулуш жаңы накта демократияга ыктаган тандоо жасап, жаңы өкмөт ошол жаңыланууга багытталган, таза үмүт менен багыт алгандай болгон. Ошентип парламентке келген саясий партияларда коомдун тагдырын өзгөртүп, өнүгүүнүн жаңы максаттарын аныктап, алдыга кое турган тарыхый мүмкүнчүлүк пайда болгон эле. Коом турмушун кескин өзгөртүшү керек болгон реформаларды президент, өкмөт саясий башкаруунун жаңы маданиятын, чиновниктердин жүрүш-турушунун жаңы стандарттарын, жогорку саясий жетекчиликтен мамлекеттик аппараттын катардагы кызматкерине чейин мамилелердин жаңы стилин калыптандыруу булардын милдети болчу. Кооз сөздөр менен эмес, коомго өлкөнүн бүт саясий элитасы менен бийлик органдарынын өкүлдөрүнүн реалдуу кадамы, иш жүзүндөгү өрнөгү зарыл болуп турган. Калк катмары өлкөдө жакшы жагына бурулуш болоруна ишениши үчүн президент, өкмөттүн башта турган адамдар өздөрүнүн жекече үлгүсүнүн күчү менен үмүт отун тутандырышы керек болчу. Көпчүлүк эл мына ушундай принципиалдуу түрдөгү жаңыча жүрүш-туруш, жоопкерчиликтүү жана кыраакы кадамдарды күткөн. Тилекке каршы андай болгон жок. Элдин кызыкчылыгы менен, элдин санаасы, элдин көйгөйү менен гана жанаша, бийлик элдин колдоосуна ээ болорун турмуш чындыгы көрсөттү. Азыркы жетекчилерге бир топ сындар чогулуп жатат. Даяр ашка келгендерге караганда, биз 2005-жылы да, 2010-жылы да башыбызды канжыгага байлап, режимдерге ачыктан ачык тайманбай күрөшүп келдик. Менин эле эмес, элдин да үмүтү азайды. Соттордун кадыр баркы жана судьяларга карата коомдун ишеними төмөндөп кеткен жокпу? Бүгүнкү күндө укук коргоо жана укук колдонуу системасынын абалы коррупцияга каршы турууга жөндөмсүз экендигин айгинелейт. Анткени өзүлөрү дагы деле болсо коррупциянын субъектиси болуп саналат. Оң жагында өзгөрүүлөр жайбаракат жүрүүдө. Укук коргоо системасын, анын ичинде прокуратура органдарын жана милицияны түп тамырынан реформалоо, укук коргоо органдарынын ишиндеги коррупция көрүнүштөрүн азайтуу, таза жана ак ниеттүү кызматкерлерди колдоо жана кызматтык жактан илгерилетүү боюнча чаралардын комплексин кабыл алуу жагы боло элек. Соттордун статусун бекемдөө үчүн көрүлгөн чараларга карабастан, сот адилеттигин жүргүзүүнүн сапаты жана маданиятын жашырган жок. Соттордун кадыр баркы жана судьяларга карата коомдун ишеними төмөндөп кетти. Бизде көп мыйзамдар коррупциялык иштерге бөгөт кое албайт. Бирок президент айткандай, кээ бир коррупционерлер ээлеген кызматына карабай жазаланышы мүмкүн. Аталган стратегияны ишке ашырабыз деген жакшы ниеттер, аракеттер кагаз жүзүндө калып калбайбы? Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон бери бийлик башындагылар элибиздин турмушун оңдодубу, жашоо шартын жакшырттыбы, маданиятын өнүктүрдүбү, же болбосо өлкөбүз өнүгүп, мамлекетибиз күч-кубатка толдубу? Тескерисинче, элибиздин байлыгы таланып тонолуп, эл бай-кедейге бөлүнүп, жакырчылыктын сазына батып, жумушсуздуктун кесепетинен тентип, бөлөк элдерге аргасыздан малай болуп, эгерим тарыхында көрбөгөн сойкулук, кылмыштуулук, паракорлук жөө тумандай калың калкыбызды каптап, мекенибиз кебип, улутубуздун улуулугу унутулуп, намыс өчүп, мансаптуулар бийлик өкүлдөрү элине кызмат кылуунун ордуна элдин эсебинен жыргап, жоон тобу чардап, тайраңдап элге эмес, бийликке келген партияларга кызмат кылып жүргөнүн шумпайлар мамлекетибиздин бүгүнкү оор абалдан алып чыгууга салым кошмок түгүл, ого бетер начарлашына салым кошушту. Буга чейин канчалаган стратегиялар алтын сөздөр менен жазылды. Баары иш жүзүндө ашпай, архивде чаң басып жатат. Бул стратегияда иштеп кетишине ишеним аз. Булак Назар Ньюс, Чекит KG.